климаттын өзгөрүү көйгөйүн бир да өлкө өз алдынча чече албай тургандыгын баса белгилеп кетким келет. Бизге тилектештик, кызматташтык жана тажрыйба алмашуу зарыл. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө эң аз таасир эткен тоолуу өлкөлөргө, бирок климаттык өзгөрүүлөргө эң аялуу болгон мамлекеттерге эл аралык коомчулуктун колдоосун күчөтүүгө чакырабыз. Ушуга байланыштуу биз дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн тоолор жана мөңгүлөр көйгөйлөрүнө бурууга багытталган саясий документ болгон климаттын өзгөрүшү тоолор жана мөңгүлөр боюнча декларацияга кошулууга чакырабыз. Тоолордун көйгөйлөрүнө жана алардын экологиялык маанисине глобалдык деңгээлде жаңыча көз караш талап кылынат. Климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу экосистемаларга тийгизген таасирин, анын ичинде климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттер тобунун негизинде терең изилдөөлөрдү жүргүзүү керекпиз. Ошондой эле биз мамлекеттерди тоолуу өлкөлөрдүн жана жамааттардын күчтүү жана бирдиктүү үнү болуп кызмат кылган тоо өнөктөштүгү сүйлөшүү тобуна кирүүгө чакырабыз.